Акыркы жылдары адистердин айтуусу боюнча боор оорусу эл ичинде күч алууда. Анын баштапкы баскычтарында билинбей өтүп, адамдын эч жери оорубайт. Качан бейтап дарыгерге кайрылганда болуп кеткен өзгөрүүлөрдү калыбына келтирүү оорураак болуп калат. Көп убакытка созулган дарылануу курсунан өтүү зарыл. Ушул себептүү боор ооруларын өз убагында диагностикалап, профилактика иштерин жүргүзүү маанилүү. Бул негизи оорунун белгилерин аныктап берет. Боордо фиброздун пайда болгонун тактап аныктаганы жардам берет. Негизинен жылда бир жол боорду текшертип койгон. Бул адамга зыян кылбайт, наоборот, ар түрдүү оорулардын алдын алууга жана цирроз оорунун алдын алуу максатында диагностика ыкмаларында негизги терең жардам берет. Мындан бир топ жыл мурда боор оорусун аныктоочу фиброскан аппараты Бишкек шаарында гана иштеп келген. Алыскы жолго барып текшерүүдөн өтүүгө көпчүлүктүн чамасы жетпей келчү. Учурда Жалал Абад облусунун аймагында 3 жерде фиброскан аппараты иштеп жатат. Алардын бирин Гүлбарчын Рахманова иштетүүдө. Негизинен бул аппаратка бар эле чекеден түшүп коюш керек өзү. Эмнеге? Себеби боор ооруганы сезилбейт да. Анан боор клеткалары ооруганда катып барып туруп, анан цирроз деген иликтөө өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан боордо нервный окончание жок болгондуктан билдирбейт дагы, анан циррозго өтүп кетет да. Ошонун алдын алыш үчүн баары эле эртерээк, канчалык эрте болсо ошончолук жакшы текшерилип койсо, ошо циррозго кетип атабы жокпу, боор клеткалары катып атабы жокпу, фиброз барбы жокпу, ошону тактан аныктаганга мүмкүнчүлүк болот. Эртек диагноз коюу, боордун циррозун божомолдоо жана адекваттуу дарылоону камсыздоодо бул аппарат көп көйгөйлөрдү чечип, оорунун алдын алуусуна шарт түзүп жатат. Менде бир классташым Индияга чейин барып келди, боор ооруп. Эми боор ооруган адамдын боорун жакшы жок, бирок боор ооруган өтө билинбей неметет экен да. Ошого бүгүн келип атам, мен деле бул жерге жаңы келдим, ошо. Анан ошондо эле кошо угуп калдым, ошо боорго дагы билинбеген ооруга да жакшы ошо аппарат бар экен да бул жерде. Заманбап фиброскан аппаратын алуу медициналык кызматкерлерине боордун жабыркашынын деңгээлин өз убагында баалоого мүмкүндүк берүүдө. Бул фиброз жана цирроз сыяктуу боор ооруларын эрте диагностикалоо жана мониторинг жүргүзүү үчүн маанилүү. Нара Жапарова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.